Конок келип калган, сөз менен тааныштырып кетсеңиз. Ооба, дагы бир коногубуз келип калды, таланттуу коногубуз Дозонов Накен агабыз, биздин кол өнөрчү, уста. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Рахмат биринчиден Элтер телеканалына бизди конокко чакырганыңыздар үчүн. Кубанычтамын бул жерде сиздер менен чогуу маек курганга. Чоң рахмат. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, кененирээк тааныштырсаңыз. Менин аты жөнүм Накен Дозонов, 23 жаштамын. Жалал Абад областында төрөлгөм. Ош шаарында 2016-жылдан бери жашайм жана азыркы убакта кол өнөрчүлүк менен эмгектенем. Биринчи эле көзүбүзгө ушул эмгектериңиз көрүнүп атат. Буларды эмне менен кантип жасайсыз? Баштан нөлдөн баштап бизге айтып берсеңиз. Негизи бул бардык продукциялар жыгачтан жасалат, толугу менен. Биринчи эле жыгачты дизайн чыйылат компьютерде бул. Даяр дизайнды биз уже лазерный станокто кесебиз. Андан кийин бунун бетин тазалап, шлифовка кылып, андан кийин клейлеп, лактап, андан кийин бул даяр продукция даяр болот. Компьютердин жардамы аркылуу демек, Ооба, биринчи эле өчүрөт, сөз дизайн чыйылыш керек компьютерде. Дизайнын кантип чыгасыздар ошондо? Мисал үчүн бир адам бизге бир заказ берди. Мисалы мен заказ бердим, ушул телефон койгон ушул буюмду мага жасап бериңиз деп. Сиз ушуну кантип баштайсыз? Каяктан илхам келет дегендей мисалы, да? Бул жерде калпактын сүрөтүн көрүп турасыз, мисалы, телефон коюп койсок болот. Кантип жасаса болот ушуну? Эң эле биринчи биз бул телефондун размерин өлчөйбүз. Ошого ыңгайлаштырып, бул размери чыгат, поставканын. Андан кийин ошондой эле биз кыргыз колоритине ыңгайлаштырып, ал жака өзүбүздүн дизайндарды кошуп коебуз да. Мисалы үчүн оймо чийме, да, калпак, желек, ошол сыяктуу нерселерди. Айтсаңыз, бул сизге кесиппи же хоббиби? Бул мен үчүн хобби. 2020-жылы, жок 2018-жылы полиграф центрде иштегем, 1 жылдан ашык убакыт. Ал жерде ушундай материалдар чогултуп, сувенир органайзерлер чогултуп, бул карасам мага жакты да бул. Андан кийин акырындан бул жумушту улантып, как хобби, азыркы убакта мен жеке жумушум десем болот да. Кайсыл окуу жайды бүткөнсүз же болбосо кайсыл адистикте окугансыз? Окуу жайды тилек каршы бүтпөй алгам. 2016-жылы Ош технологиялык университетине архитектура факультетин тапшыргам. Ал жакта 2 жыл окудум. Шарттарга байланыштуу окууну токтотуп койгом. Андан кийин өзүмчө иштеп, ишканаларда же болбосо жеке өзүм хоббим менен алектенип келем. Ушул архитектура жаатында окугам деп атасыз, жардам бердиби же жөн эле убакыт кеттиби? Чынын айтсам, 2 жыл убактым жөн эле университетке барып келип эле өттү. Демек, өзүңүз изденип ушул тармакка келген турбайсызбы? Ооба. Үй бүлөңүздө кимдер уста же болбосо өзүңүз эле же кандай? Биздин үй бүлөдө 3 тууганбыз. Эч кимде мындай устачылык өнөр жок. Өзүм эле мисалы үчүн кичинекейимде ар кандай буюмдардан бир нерселер чогултуп, ошондой нерсе менде бар экен эле байкап көрсөм. Ошол кызыгуу чоңойгондо уже мындай ишке ашып жатат десем болот да. Качандан бери алектенесиз ошол жөнүндө айтсаңыз? Бул менен 2020-жылы толук кандуу баштагам. Убактымды, бардык энергиямды бул өнөрчүлүккө бергенге да. Мына ушул столдун үстүндө турган нерселерди жөнүндө айта кетсеңиз, бул материалдарды каяктан аласыз? Бул жыгач негизи фанера, анын размерлерине карап бөлүнөт. 3 мм, 5 мм, 6 мм да. Жыгач саткан базарларда бул жыгачты тапса болот. Мисалы, ушул буюмдарды жасоо үчүн кандай техникалык каражаттар кетет? Лазердик станок дедиңиз, жана ошондой эле компьютер, дагы эмнелер кетет? Ал үчүн бул бетиндеги чаңдарды тазалаш үчүн шлифовкаланганга дагы инструмент керек болот. Жана башка компьютер, лазерный станок, может клейлегенге, лактаганга өзүнчө керек буюмдар. Ошол менен жана албетте өзүңүздүн энергияңыз керектелет, сөзсүз түрдө убакыт, энергия керектелет. Жакшы, бизди мисалы азыр Билим каналында көрүүчүлөрүбүз көрүп жаткан чагы, жана ошондой эле бизге СМС билдирүүлөр дагы келип жатат. Бизге кеңеш катарында эмнелерди айтат деген сыяктуу ушул багыттагы суроолор келип жатат да. Биздин ушул жаш келе жаткан, өсүп келе жаткан өспүрүмдөргө ушундай нерселерди жасап, дал ушул багытка ыкташ үчүн эмнелер керектелет? Жакшы суроо, рахмат. Мен акыркы убакта өзүмдүн коомдогу досторумду же болбосо туугандарымды, группалаштарымды көрүп алдым да. Алар эмне менен алектенип жатышат. Ооба, көбү университетте тапшырды, билим алды, диплом алды да. Бирок андан кийин өз кесиби менен иштеген адамдар чындап эле аз. Дипломду алышат,
аны үйгө коюп коет, балким колдонобу колдонбойбу бул табышмак да, чоң суроо. Андан кийин Россияга кетишет, Корея, чет мамлекетке кетишет, иштеп келиш үчүн да. Ал жакка барып, ар бир иштеп келип, чоң айлык тапкан, чоң акча карман адам бул өзүнүн мамлекетинде кичине айлык иштей албайт да. Бул адамга бир аз жол тосуп койгондой болот да. Бирок өзүбүздүн мекенде дагы бир ишти баштап, аны өнүктүрүп, ошол аркылуу иш орундарды түзүп, жана элге пайдалуу мындай иштерди баштаса болот да, продукцияларды өндүрүп да. Ооба. Мисалы, ушул нерселерди баштоо үчүн нөлдөн баштагансыз да, туурабы? Кандай каражат, эмне болуп кеткен, мисалы, ошол тууралуу айтсаңыз, кантип же болбосо ата-энеңиз жардам бергенби, же кайсы бир дөмөрчүлөрбү, же кантип каражаттарды таап, эмнеден баштагансыз өзүңүз? Мисалы үчүн, мен ар бир адамдын өзүнүн тааныш адамдары болот, тааныш айлануу чөйрөсү да. Мисалы үчүн мага бир адам поставка жасап берчи деп заказ берсе, мен аны компьютерде дизайн чыям, аны полиграфик центрлерде көп жерде азыр лазерный станок бар да. Ошолорго заказ берсем, алар мага кесип бере алат. Кандай заказ болбосун. Аябай кооз нерселер жасайт экенсиз, идея деги эле дизайндарды каяктан аласыз? Дизайнды кээ бир дизайндар өзүбүздөн чыгат. Аракет кылабыз, мындай кыргыз колоритине ыңгайланыштырганды да ар бир продукцияны. Ал эми кээ бир идеяларды ар бир кардар өздөрү берет да, бизге ушундай жасап бергилечи деп да. Ал эми кээ бир идеялар болсо, биз интернет сайттардан карап, ошол жактан алабыз. Жаныңыздагы бизге жарык берип турган чырак жөнүндө сурагым келип турат. Бул кантип жасалып калган, эмне жардам берет дегендей? Бул светильник ар бир үйдө, мисалы үчүн түнкүсүн жарык берүүчү чырак болсо, бул мындай адам жашоосуна бир аз ыңгайлуулук болот деп ойлойм да. Түнү свет өчүрүп коюп, ал бул чыракты коюп койсо, адамдын көзүнө өтө катуу таасир бербейт, бирок түнүсүн уктаганга жакшы жарык бериши мүмкүн да. Интернеттен алынган дизайны. Ошондой эле фанерадан улуттук колоритти кошуп, демек жасагансыз да. Ооба. Жакшы. Бүгүн бизде конокто урматтуу телекөрүүчүлөр, кол өнөрчү уста агабыз келип отурат. Маегибиздин соңунда эркин микрофон суналы сизге. Рахмат. Негизи өзүбүздүн мекенибизде деле жашап, бир ишти баштап, аны өнүктүрүп, жана элге пайдалуу продукция, өндүрүштөрдү жасаса болот деп ойлойм. Сөзсүз түрдө макул биздин мамлекет кичинекей болсун, бир мамлекет бизге келип завод же болбосо фабрика куруп бербесин, бирок өзүбүздө болгон таланттарды колдонуп, бир ишти баштаса болот деп ойлойм. Жана мен ойлойм, ар бир адамда Кудайдан берилген талант болот. Жана ал талантты биз туура колдонуп, аны элге алып чыксак, өзүбүздүн мамлекетте деле жакшы ишканалар, продукциялар өндүрүлүп чыгат деп ойлойм. Ооба. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, сизге да алдыдагы ийгиликтерди каалайбыз. Биздин студияга келип туруңуз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Накен Дозонов, кол өнөрчү уста жигитибиз келип отурат. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо программабызды алдыга карай